Саламатсыздарбы, өлкөнүн башкы маалыматтык телеканалы Алатолаев көрсөтүүсүн түз эфирде тартуулайт. Таза суу, таштанды, жашыл аймак жана ушул сыяктуу башка көйгөйлөр жекеле алыскы айылдарда эмес, ири шаарларды дагы түйшөлткөн маселе. Урбанизациянын учурдагы көйгөйлөрү Бишкектеги улуттук форумда талкууланууда. 3 күнгө созулган мына ушул иш-чарага оңго чукул өлкөнүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү, Кыргызстандын шаарларынын мэрлери катышып, өнүгүү стратегияларын түзүүгө жол издеп жатат. Улуттук Курбан форуму дагы кандай максаттарды көздөйт? Мына ушул форумда бир нече диалогдор орун алууда. Ал иш жүзүндө эмнелерди ишке ашырат? Биз кененирээк Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруучуларынын союзунун директору Бектурган Орозбаев менен кеп курабыз. Бектурган Ибраимович, студияга кош келиңиз. Ошондой эле биздин дагы бир маанилүү жана кадырлуу коногубуз бар. Түрк дүйнөсү муниципалитеттер бирлигинин башчысы Фахри Солак мырза. Арыбаңыз, кош келдиңиз. Рахмат. Бектурган Ибраимович, эми улуттук Курбан форумдун негизги максаты эмнени көздөйт жана ал өз максатында ишке ашып атабы ушул күндөрү? Рахмат. Кече баштаганбыз Урбан форум, улуттук Урбан форум 2024-тө Бишкек шаарынын мэриясы, жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу, өнүктүрүү саясат институту, Мувгрин экологиялык коомдук уюм менен биргеликте, андан башка да көп өнөктөштөрдүн жардамы менен өтүп атат. Өзүңүз баса белгилеп кеттиңиз, чынында бизде бүгүн Кыргызстанда 33 шаар болду. Шаарлар көбөйүп баратат. Шаар болом деген дагы райондук центрдеги айыл өкмөттөр дагы көп бүгүнкү күндө, анткени чынында эле урбанизация кадамдарын өзүн таштап баратат. Мамлекеттин да бүгүнкү күндө шаарлардын өнүгүүсүнө салымы абдан чоң. Мисалы эле мына Жалал Абад менен Каракол шаары абдан өзүнүн өңүн өзгөрттү. Чоң мамлекеттен жардамдарды алып, бүгүнкү күндө өтө жакшы мындай деңгээлге жеткирилди. Андан кийин да мамлекет тарабынан мына Талас шаарына, Кара-Балта, Токмок шаарларына чоң жардамдар көрсөтүлүп атат. Башка шаарларга дагы азыр акырындап, мен ойлойм, мамлекет чоң эме көрсөтөт. Мына ошонун алкагында ар бир шаарда бизде көйгөйлөр бар. Бул жергиликтүү маанилүү маселе. Бул дүйнө жүзүндө бардык шаарларда бар да. Баягы эле таза суу менен камсыз кылуу, көчөлөрдүн жарыктандыруу, ички көчөлөрдү оңдоо, ирригация тармагы, таштандыны чыгаруу, анын механизмдери, ал жердеги көп ар бир шаарда өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар. Мына ошол өзгөчөлүктөрдү биздин шаарлардын бардык мэрлерин чакырып, бүгүнкү күндө Бишкек шаары менен чогуу биргеликте азыр тажрыйбаларды алмашып жүрүп атат. Мына азыр эле келдик, биз андан сырткары мына Түрк дүйнөсүнүн муниципалитеттердин бирлигин чакырдык, ассоциациясын. Булар шаарларга кантип жардам берип атат, кантип чечип атат. Россия шаарларынын союзу бар. Алардын генеральный секретары келип азыр өзүнүн тажрыйбасы менен алмашып атат. Шаарларды бордоштурук боюнча иш жүргүзөлү деп. Мына кече Улан Батырдан келип, аларды да Улан Батырдагы мэриядан келди, абаны кантип тазалоо боюнча иш-чараларын кантип өткөрүп атат, аны менен бөлүшүп атат. Мына азыр түштөн кийин Бишкек шаарынын генералдык планын азыр Японияда чоң компания ишке ашырып атат. Ошолор азыр көрсөтүп беришет, кандай болуп, кантип шаар планируется этилиш керек, пландаш керек. Генералдык план кандай, азыркы тенденциялар, акылдуу шаарларды кантип пайда кылабыз, коопсуз шаарда кантип пайда кылабыз, комфорттук шаарда кантип пайда кылабыз, санариптештирип кантип кызматтарды беребиз элге. Мына ошонун өтө көп маселелер бар да шаардын ичинде. Эң негизгиси элге ыңгайлуу, комфорттуу шарт түзүш керек. Мына ушуга келишибиз керек бизде. Жагымдуу шарттары бар шаар болушу керек деп атабыз. Негизги максат сиз атаган комфорт. Анын ичинде биз баягы жашыл деген түшүнүккө, ошол эле жашыл шаар, жашыл инфраструктура, тагыраак айтканда экологияга эч кандай зыянын тийгизбеген бир жашыл деген түшүнүккө бет алып баратпайбыз. Ушул жагынан алып карап көргөндө Түрк дүйнөсү муниципалитеттер бирлиги ушул Кыргызстандагы шаарларга эмнелерди сунуштап, кайсыл жагынан жардам берип жатасыздар? Фахри мырза. Рахмат. Негизинен биз азыр Бектур мырза да айтты. Урбан форум 2024 үчүн бир делегация менен Бишкекке келгенбиз. Өтө жакшы жемиштүү өттү. Биздин Türkiye'den kelgen merler de öz sunuşlarını kıldı.
deneyimlerini, tecrübelerini bölüştü delegasyalar menen. Biz Türk Dünyası Münispalitetler Soyuzu bu yıl 21. jubileyini ötküzüp 20 yıldan aştı gönlüne. Hazır 30 başka memleketten meriyalar menen, meriyaların birimligi menen yakın işteyiz. Bunlardan biri de Soyuz MCO Kırgızistan'dan Cergütlü Özaltınca Soyuzu. Biz keyinki yıllarda Bektur Mirza direktör bolup kalgandan keyin Kırgızistan menen Türkiye'nin şaharlarını öte yakın işlegenine başladık. Bunun içinde birele bordoş şaharlar dolboğru emez. Şaharlarda biri menen baylanıştırıp bordoş şahar kılıp birele kagazda kol koyup unutkan emez. Bordoş şaharlarda biri menen aktivliği işletüsüne hareket kıldık. Keyinki 1-2 yılın içinde misal sembol işini aytayım tüp menen Türkiye'nin Rize şaharını bordoş kıldık. Rize menen ne manisi ayırması var. Siz bilgende Rize Türkiye'nin prezidentinin şaharı, Turgan şaharı. Ceri. Kırgızistan'da olsa prezidentin tüp ceri menen iki mekanı. O şu iki şaharda haberetim kılıp Türkiye'de mas medyasına iki prezidentin şaharı bordoş şaharı oldu deyip cariyaladık. Ondan Cedi öküz menen Türkiye'de bir şahardık, bordoş kıldık. Gebze menen karakol bordoş şahar. Hazır Gebze meri de bu yakta. Merler, canım meri tanıştı. Bundan keyinki dolborlardı. İş yaşırdı. Onun dışında Türkiye'den yıl sayın biz stüdentlerde Türkiye'de stajyrovkaya çağıramız. Yıl sayın bir neçen stüdent gelet İstanbul'da başka şehirlerde stajyrovka bir ay, bir yarım ay ötküzet. Bir kızık iş oldu bugün forumda bizim stajyrovka baldarda çağırıp meğerlerge privaçık bulup oturttuk canlarına. Ben forumda da ayttım azı stajyrovka ulantılı batat. İstanbul'da bitmedi meğerler menen işteyip baldardı. Onun başka Kırgızistan turasında prestijli kitaplarda çıkardık. Misal deyip aytsam Manas eposunun birinci yolu Tolugu menen. Manas eposu menen turasında Türkiye'de köp yine çıkan makaleler, kitaplar bırak. Manas eposunun barı 3 cilt 3200 varak Türk diline kotorup TDBB deyip aytkan soyuz çıkardı. Talas Savaşı turasında kitap çıkardık. Kırgızistan'ın egemenliği günün 30. yılını algan Atay'ın kitaplar çıkardık. Biz de körgönler maile çıkardınız bu kitaplarda biz kantip alamız degende soru buluşu mümkün. Şunu da aytayım. Bu kitaplardan bari Türk Dünyası Münispalitetler Soyuzu'nun web saytında PDF formatında Tolugumene açık. Demek elektronik jetkilik var. Mümkün jetkilik var. Ondan alıp okusa bolot. Bundan keyinki planlarda da Bektur Mirza'yla söyleştik. Buyursam Kırgız eliyle Türkiye'nin bir tuğanlığın, dostluğunu biz meriyalar üstünden de ulantamız. Урматтуу Бектурган Ибраимович, ушул форум эксперттик дагы, коомдук дагы форматты бириктирип турат да, анан мындайча айтканда гибриддик жөнүндө өтүп атат. Анан өзүнчө бул жерде эми маселе бар да, кандай болбосун ар кандай пикирлер айтылат, сунуштар айтылат. Бирок ошонун эң негизгиси урбанизация процесстеринин өзгөчөлүктөрү жана милдеттерин аныктап алып, андан ары кандай өнүгөбүз, сиз атаган комфорттуу, жагымдуу шарттарды кантип түзөбүз деген. Туура айттыңыз. Бизден эми шаарды эң биринчи сурай турган адам мэр да, ал жерде. Албетте депутаттар дагы бар, төрагасы дагы бар. Бирок аткаруу органы бюджеттин аткарылышы мэрде болгондуктан 33 биздин шаардын мэрлерин чакырып, биз азыр болгон маалыматтарды бергенге аракет жасап атабыз. Бир эле мисалы таштандыны чыгаруу ар бир өлкөдө ар кандай да. Мисалы Турцияда Фахри бей бизге көрсөттү, булар таштандыны сатып алганга өтүптүр. Анткени мындай бөлүштүрүп койгондо ичин уурдап кетишип, заводдор арызданышкан. Анан булар сатып алганда элдер алып чыгат, мусоруна акча алат. Бираз маселе башкача чечилет экен да. Мисалы Кореядан барып биз көрдүк, ал жерде 10дон ашык эмеге бөлүштүрөсүң, плюс сен чыгарган үчүн сразу төлөйсүң.
Башкача. Тескерисинче башкача. Ар жерде ар кандай да, мисалы, жарыктандырууну ала турган болсок, мына азыр биздин шаарларга күндүн энергиясы менен жарыктандырууну коюп башташ керек. Мына биз Бишкек шаарында эле канча деген көчөлөрдө жарыктандыруулар турат. Эгер анын баарын өткөрө турган болсо, биз канча деген электр энергия, канча деген каражатты үнөмдөйбүз. Эсептеш керек. Ошого окшогон мисалдар шаарларда өтө көп да. Мына азыр Россиядан Казань шаарынан келди, оондун алдындагы Евразиялык бөлүм бар, Бириккен шаарлар уюму. Ошолор ар бир шаарларда алдыңкы тажрыйбаларды көрсөтүп беришти. Азыр мына түштөн кийин таштандылар боюнча өзүнчө чоң эксперттер, сиз айткандай, ар кандай жолдорун көрсөтүшөт. Биз билгенден билбегенибиз өтө көп. Өтө көп. Анан бир нерсени эле биз кармап тура бербешибиз керекпиз. Ошол нерсени ар бир шаарда ар кандай чечет экен да. Анан биз карап кызыктуусун бизге туура келгенин тандап алсак, көбүрөөк маалымат беришибиз керекпиз да. Мындай форумдарды жыл сайын өткөрүп туруш керек. Анан сырт жакка чыгарыш керек, көрсөтүш керек. Буларды алып келип бизге эме кылыш керек. Мисалы бул арзаныраак болот. Биздин мэрлер сыртка алып чыкканга карагандачы, эксперттер баарын чакырып келип, буларды отургузуп, бүт баары билими менен, тажрыйбалары менен бөлүшсө, маалыматты арзаныраак алабыз. Эми азыр интернетте деле көп, бирок баягы айтып берип, көрсөтүп, түшүндүрүп, детальдарына чейин эме кылган жакшыраак да. Абдан жакшы. Фахрибей, эми сиз Түрк дүйнөсү муниципалитеттер бирлигин жетектегенге чейин ушул Кыргызстандын баш калаасында дагы жашап калдыңыз, Кыргызстандын абасынан дем алып, суусунан ичип калдыңыз. Биздин дагы жер бөтөн эмес, сизге жакшы таанышсыз. Деген менен Кыргызстан менен Түркиянын көп окшоштуктары бар. Бул биздин тарыхыбыз, динибиз, тилибиз. Бирок эгерде шаарлардын жайгашуусун алып карап көрө турган болсок, географиялык жайгашуу таптакыр башкача да. Ошондой эле мына Бектурган мырза айтып атат, биз билгенден биле элегибиз, дагы үйрөнө турган нерселерибиз көп экен деп. Сиз негизинен ошол эле Түркиянын баш калаасы Анкара, ири шаарлар Стамбул жана боордоштук түзүлгөн шаарлардын мисалында алып, Бишкек баштаган Кыргызстандын башка дагы бир нече 30дан ашык шаар деп атабыз. Эмнелерди сунуштайт элеңиз? Şunu айтайын, ben Kırgızistan'da birinci jolu gelişim 1993 yılı. Sovyetlik mezgilden 31 yıl. 31 yıl oldu. Şu mene maktanan ben İstanbul'da törölgön bir jigit bulup Türkiye'den başka ikinci en uzak yaşayan memleket ülke Kırgızistan. Başka işler menen ben 5 yıl yaşadım Kırgızistan'da. Bişkek'te, Celalabad'da işledim, başka şehirlerde buldum. Hazır bu Soyuz arkuluğu da köp şehirlerge baramız, iş arkuluğu. Siz aytkanday Kırgızistan eli menen Türkiye'nin elinin dostluğu, kılım karıtkan dostlukta. Bu 30 yıl menen, 50 yıl menen, 100 yıl menen heseplegen işemez. Kança kılımdın işi. 93. yılı kelgende ben K1 sözlördü ukkanda kaydan ukam isteğim degemde çon apamdan bilgen sözlerimdi bu yakta Kayra'dan okudum. İstanbul'da unutup kalgan K1 sözler bu yakta yaşaydı. Eski Türkçe degende kadimki de Türkçe bu yakta yaşaydı. Anda Kırgızstan'ı üyrengönü onoy boldu. Çon atamdın, çon apamdın sözlerini okup istep. Kiyinki 30 yıldın içinde Kudayga şükür Kırgızistan menen Türkiye'nin muamelesi diplomatiyalik jaktan, siyasi jaktan, kiyinki yıllarda ekonomik jaktan azdır bu iki soyuz tüzülgönden kiyin meriyalar jakından öte jakın. En jakın işlegen, en jakın bolgon memleketlerden bir spisoktu çıksa, tüzümü çıksa Bişkek, Kırgızistan, Türkiye bu spisoktun başlarında yer aladı. Ben başka tarmakla üniversitede savak verdim. Memleketlik organda cetek dedim. Hazır mesleği samoplarını de işleyeyim. Bütün sektörlerde Türkiye, Kırgızistan muamelesinin öte yakın boluşu maktanış iş. Bunda Kanıyaş'na iki ülkenin prezidentinin salımı var. Brok Koknia'da işlegen Bektur Siyaktırıcıkların Türkiye'deki sizin Kırgızistan'ın gen konsolunun Ankara'daki pasolduğun salımında aytış gerek. Yani iki ölsünde tanıganından aytkanım geldi. Alargada rahmet aytamız. Bu yaka gelgende Bişkek'te, Jürgen'de iş menence başka maksat menen. İstanbul'da jüreyimiz, Bişkek'te jüreyimiz. Köp kişi çıkat, tanışlar çıkat, studentler çıkat, Türkçe bilet, hoş geldinler, Kılaturgan iş var bu deyit.
Sohbetli жүрөбүз, ошондан кыргыз элине рахмат айтам. Фахри Мырза, менин суроом, сиз Түркиянын бир нече шаарларындагы эмнелерди сунуштайт элеңиз? Мисалы Бишкек баштаган жана биздин башка шаарларга. Да, ошону айтайын. Ала турган эмнелер бар? Негизи ар бир өлкөнүн, мемлекеттин шаарларынын шарты, структурасы өзүнчө да. Misal İstanbul'un plaslары бар, minüsleri var. Bişkek'tin plasları var, minüsleri var. Problem olarak çeçile turgan iş var. Артыкчылык кемчилиги. Bu şehir degen el yaşagan o nasaleniyanın yaşagan yerler iki problemini çeçesiz canı problema çıkat. Dinamika. Problemalar çok büttü degen de statik emez. Dinamik bir süreç. Anla ben Türkiye'den alıp gelgen meriyalarga da aytam. Kırgız merlermenin de söyleşiyoruz. Bizdekilerin bir yaktan köre turgan, ala turgan işleri var. Şehirlerden yeşillandırısı, köçelördün kenem buluşu, başka işler. Kırgız merlerden, Türkiye'nin şehirlerden ala turgan işleri var. Biz o için o vizitlerge tecrübe almaşı deyip atayın aytamız. Merler de okutmayımızda, merler köröt, başka memleketlerden köröt, öz seçimini alat, kendi özünün şahrında iş geçirat. Şunun için bu, biz kelgen azı şunday forum, cildin içinde biz tecrübe payı almıştırı bir delegasyonu İstanbul'da tosup aldık, alardın, körgön işlerdi. Bu sentyabrda, cildin maydın ayağında, Balabakça cetekçilerini, mugallimlerini Kırgızistan'dan 14-15 kişini Türkiye'ye alıp vardık. Türkiye'nin Balabakça sistemasını gördü de memleket kanda işkilat, meriyalar kanda işkilat, çasni sektör bu Balabakça sadiklerden işkilat. Köröt alar, bu yaktın şartına tura kelgen işlerde uyuştu kılat, bol bogonlardı, reforma kılat. Özünçö bir sektör, bir kesipteşler biri hemen jardamlaşат. Bunun öte manevi пайдалы болгонуна ишенем мен. Викторган Ибраимович, бүгүн эми форумдун экинчи күнү жүрүп жатат. Эртең дагы уланат, 3 күнгө пландалган. Ошол форумдун алкагында мындай B2B жолугушуу болобу, тажрыйба алмашуу иретинде эми кеңири форматта болуп атат да. Гибриддик форматта биз айткандай бул бир эле бир аянтчада жөн эле жалпы бир конференция менен чектелип калбайт десек болот да. Анан мына өзүңүз атагандай бир гана Түркия эмес, ошол эле Казань шаары, Россиядан эл аралык өкүлдөр келип отурат. Бир нече эл аралык коомдук бирикмелер катышып атат. Негизги сизди кызыктырган же болбосо ушул ооба биздин шаарларда тез арада ишке ашырыш керек экен деген сунуштар эмнелер болду дагы? Сунуштар өтө көп. Өтө көп практикалар азыр эксперттер бөлүшүп атат. Бул жерде Бишкек шаары bizde lokomotiv Kırgızistan'da. Bişkek şahrına karab başka şaharlar tüzdönöt, көп nerseni alat da. Bişkek şahrında misалы mına eң barыбызына көйгөйлүү шаарларда жол тыгындары. Мына азыр Фахри Бей менен биз Gebze шаарынын мэри, Стамбулдун архитектору болуп дагы иштеген. Ал кишиге биз мурдагы сапарында мен Бишкек шаарын айландырып көрсөтүп чыктым. Ал айтты, силерде бул тыгындарды жоюш үчүн трамвай, электричка деп коебу. Ошону кылсаңар абдан бат чечилет деди да. Анын көз карашында ал шаарларды көрүп келип, ошого келип таянды да. Силерде ушул чечет деп атат да алчы. Мисалы троллейбустагы, автобустагы убактылуу чечиши мүмкүн деп атат да. Тиги өзүнүн рельси бар, эмеси бар, эч ким жолтоо болбойт, ылдамдык менен жүрөт. Баягы жердин түбү эмес, үстүндөгү эле метродой болуп калат деп, ал ошондой Стамбулдун эмес. Бизде куруу мүмкүн бекен бул архитектуралык көз карашта жана башка жактан? Болсо керек, эми азыр Японияда чоң компаниялар кылып аткандар азыр жаңы технологиялар сунуштайт болуш керек да. Эми анын көз карашында ал ушул силерди чечет деди да. Ал көп шаарларды карап, Стамбулдун архитектору катары өзүнүн эмесин, пикирин айтты да. Мисалы үчүн ушундай эле сунуштар көп да биздечи. Шаардын ичинде чоң шаар мегаполистерде уже проблема жол тыгыны болуп баштайт. Же болбосо таза суу, же болбосо билим берүү тармагы болушу мүмкүн. Ошого окшогон көп сунуштар бар. Ар бир шаарда өзгөчөлүктөр бар. Анан копировать эткен болбойт. Аны эсептешиң керексиң. Туура келеби, менталитетке туура келеби, ар жактары бар да. Мисалы кээ бир шаарлар ошол велосипедке жолдорду өтө жакшы жасаган. Ошол менен чечкендер бар да.
Кээ бир шаарларда мисалы үчүн метро курушу мүмкүн. Мисалы Ташкентте биз жакында эле болдук. Алар эски шаарды бузуп оңдоп эме алган, өтө кымбатка турат деп туруп, жанында чоң Ташкент Сити куруп атат. Ичинде баягы Франциядагы каналдары менен эмеси менен абдан чоң проект экен да. Мисалы азыр биздики деле мына президентибиз айткандай азыр үстү жакка чоң стадион түшүп атат, ипподром түшүп атат. Азыр АТРдин алкагында 8 айыл өкмөтүнүн территориясы кирип кетти, чоң ойду. Ал жактарга азыр эми шаар жылы баштады да. Шарттарды уже ал жакта жеңил түзүү. Кенен чоң кыла баштады, уже көчөлөрдү да байкап атасыздар. Мына ушул ар кандай баягы күчтүү эксперттер менен, архитекторлор менен, дизайнерлер менен Бишкек шаары башкаларда иштеш керек да. Аларды көрүп биздин кичи шаарлар уже түздөнө баштайт. Ооба. Виктор Мырза, антпесек болбойт го, себеби дегенде биздин Бишкек убагында бул 500 000 жаранга эле максималдуу түрдө ылайыкташкан кала болсо, бүгүнкү күндө аянты чындап эле кеңейип жатат. Ошол эле АТРдын негизинде дээрлик калкыбыздын саны борбордо эле бир 2 миллионго чукулдайт деп атат да. Анан кийин улуттук урбан форумдун дагы бир өзгөчөлүгү ушул Кыргыз Республикасынын аймагындагы шаарлардын ортосундагы байланышты бекемдеп жатпайбы? Анан эмнеге Бишкекте калктын саны уламдан көбөйүп жатат, Бишкекте ички миграция болуп көрбөгөндө өсүүдө. Демек бул үмүттөн алып карап көргөндө биз бир нерсени эске алышыбыз керек, бир гана борбор, баш кала деп шарттын баарын Бишкекке түзө бербестен, Бишкекти гана өнүктүрө бербестен, ошол эле башка биздин республиканын аймагындагы шаарлардын өнүгүүсү да керек болсо ушул Бишкек менен бирдей жүрүш керек. Бул жагынан алып караганда форумдун дагы максаты ушул шаарлар ортосундагы байланышты бекемдеп турат. Анан кандай дейсиз, ушул жагынан алганда башка шаарлардын жетекчилери, мэрлери дагы тез арада ишке ашырышы керек болгон маселе, көйгөйлөр өтө көп да. Көп нерсени алып кетишет. Мен ойлоп атам, кийинки мындай форумду Ош шаарында өткөрүш керек. Андан кийинкисин Талас шаарында өткөрүш керек. Каракол шаарында өткөрүш керек. Биз башка жактагы эмелерди дагы алып барып көрсөтсөк, алар ошол жерлерге сунуштарын берет. Аларда эксперттерди чакырышат. Ар бир шаар өзүнүн өзгөчөлүгү бар да. Бирдей болбойт стандартты. Ар бир шаардын потенциалы бар. Ошентип биз бир эле Бишкекте эле тура бербешибиз керекпиз. Башка шаарларда сиз айткандай, мына азыр Каракол менен Жалал Абадты кандай өнүктүрдү. Ошондой эле эртең Талас, Кара Балта, Кан, Баткен, мына баарысын эме кылсак, шаар күчтүү болсо, бул точка экономический эме болуп эсептелет да, локомотивдер. Ошол жерден анын көбү мындай жакшы мындай шарттар түзүлө баштайт. Фахрибей, эми жыйынтыктоочу суроо, муниципалитеттер бирлигинин башчысы катары сиз бул жолку Бишкекке келүүңүздө шаардан эмне өзгөрүүлөрдү байкадыңыз? Сиз айткандай, негизи окшош проблема Түркияда да бар, билесиз. Türkiye'nin bütün enerjiyi, sodası, eksport, import İstanbul tegereginde caygaşat. 20 milyon İstanbul, kalgan şehirlerden en çoğunu 5 milyon. O şu problemanı Türkiye'de de bütün enerjiydi, eksport, import, investisyon İstanbul'da çok olsak, bu nasalini kança milyon bulut, 20'dan aşıp getetdi. Başka şehirlerde önüktürüş gerek degen o fikir Türkiye'de de jürüyüt. Ki bir çoğun fabrikalarda, investisyonlarda, başka şehirlerde Jönötkönü hareket kılat memleket. Siz o yaka barsana da şunda avantaj veremiz size, mümkünçülük veremiz degen. Bişkek'te kiyinki yıllar demez, ben 30 yılda turasında açsam mümkün. Misal çoğun zdaniyalar köbeyiptir da. Kulesi yaktı, 30 etaj, 25 etaj. Eskiden çok bolçu. Şardın center'ında. İstanbul'un Maslak degen bir nemesi var, rayonu. Mesatın deyit aytat. Bu yakta da şunda kuleler çok... Kule bu munara. Munara. Başlaya. Munareler baştaptır. Bu modern görünüş, burak öz problemasını da alıp gelet. Şunda munaralar. İkincisi, biz geçen günü çıksak, Poprovka, Kırgızca kantip açsak, bu trafik maşina, köp, propka da, yol tıkını. Yol tıkını öte baştaptır. Eski yıllarda biz yol tıkını estegenemez biz. No şahar 2 milyonga yakın bolgunda mecbur bolottu. Şimdi yol tıkını, munara zdaniyalar. Andan başka özgörü yok. Kırgızeli, kadimkili, meyman dost, jakşı kabul alat. Ben rahmat aytan bu şu forumda uyuşturgan, başında bektur durgan jigitlerge. Buyursa kelerki yılda Bişkek'te bu Vıbır ötükkönden keyin
reformalarda ayaktaganda keyin canı bir delegasyonu Kırgız merlerinden, belki ayıl hükümetlerindence başka adislerde alıp Türkiye'de konuk kılalı dedik. Makuldaştık. Kütüp duramazdır. Бул абдан маанилүү. Сиздер алып барып конок кылганда алар барып чай ичип конок эле болуп келбеш керек. Же болбосо жөн эле сөз жүзүндө бир нерсени угуп келбестен аны сөзсүз биздин өлкөдө иш жүзүнө ашырыш керек. Биздин өлкөдө дагы мына бүгүн эл аралык улуттук форум деп атаганыбыз менен мындай деңгээлүү форматы эл аралык кубачты камтып атпайбы? Анан ушул жерде айтылганда көйгөй маселелерди кантип чечебиз деген сунуш пикирлер дагы сөзсүз иш жүзүндө ашыш керек. Ооба биздин убакыт өтө кыскараак. Soyuz konuku bolup gelgenler ki jıyıntığında otursak öte çarşadık biz bazarga vargana vakit tapkan joksuz dep aytat bizge. Biz alıp gelgen delegatlar tıgız işteydi. Жакшы. Ошондой ойлойлу. Сиздерге рахмат, урматтуу телекөрүүчү. 16 октябрда башталган Бишкек шаарындагы улуттук урбан форуму 18-не чейин уланат. Аны Бишкек мэриясы, Move Green коомдук бирикмеси, Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзу, өнүктүрүү саясаты институту жана Кыргыз Республикасында жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүү үчүн өнөктөштүгү биргеликте өнүктүрүү боюнча өнөктөштөрдүн колдоосу менен уюштурулуп өтүп жатат. Иш-чаранын максаты жана ошол улуттук урбан форумунда көтөрүлгөн көйгөйлөр кантип чечилет, эксперттер эл аралык улуттук адистер эмнелерди сунуштап жатат белгилей кетсек, 33 шаардын мэрлердин ортосуна дагы диалог, тажрыйба алмашуу үчүн аянтча түзүлдү бул форумдун алкагында. Мына ушул багытта биз маек курдук. Амандыкта жолугалы.